24-августта жогорку кеңешке аттанган партиялар талапкерлердин тизмесин тактап бүтүшү керек. Кечке чейин алар борбордук шайлоо комиссиясына тизмелерин тапшырышат. 4-сентябрда 1 айлык үгүт иштери башталат. Кыргыз парламентине шайлоо 4-октябрга белгиленген. 22-августтагы расмий маалыматка караганда 20дан ашуун партия жыйын өткөрүп, тийиштүү документтерди БШКга берди. Жогорку кеңешке атсалышууга алгач 44 партия ниетин билдирип, кээ бирлери түрдүү себептерден улам жарыштан чыккан. Кыргызстанда 120 орундуу парламентке депутаттар партиялык система менен 5 жылда бир шайланат. Ал эми Кыргызстандын мечиттери жакын арада ишин жандандырат. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга жарандардан көптөгөн арыздар түшүп жатат. Андыктан санитардык нормаларды сактоо менен мечиттерди ачуу пландалууда. Ал үчүн тиешелүү органдарга атайын алгоритмди иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Республикалык штабтын маалыматына караганда, бүгүн Бишкекте коронавирус илдети аныкталган 1 адам көз жумду. Жалпысынан оорудан көз жумгандар муну менен 1057 адамга жетти. Акыркы суткада ооруну жеңген 218 адам ооруканадан чыкты. Жалпы пандемия башталгандан берки убакта бул оорудан 36615 адам сакайды. Бүгүнкү күнгө карата коронавирус жана пневмонияга чалдыккан 103 адам жаңы катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 27, Ош шаары боюнча 1, Чүй облусу 8, Ош облусу 8, Нарын облусу 3, Ысык Көл облусу 8, Жалал Абад облусу 29, Баткен облусу 19 учур. Ушуну менен бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузгандардын жалпы саны 43126 адамга жетти. Кыргызстанда коронавируска чалдыккан алгачкы 3 адам 18 мартта катталган. Министрлик 18 августта каза болгондордун статистикасы кайрадан каралып чыкканын, ага ылайык 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Ал арада Ош облусунун жана Ош шаарынын аймагында дезинфекциялоо иштери уланууда. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, кечээ 23 август күнү Ош облусу боюнча 1325 метр квадрат имараттардын ичи сырты 4500 вагондук метр автоунаа жолдор дезинфекцияланып, иш-чарага 20 куткаруучу тартылган. Ош облусунда 3500 метр квадрат имараттын ичи сырты дезинфекцияланып, 12 литр суюк хлор колдонулду. Ош шаарында 6156 метр квадрат имараттын ичи сырты жана 4500 вагондук метр автоунаа жолдор дезинфекцияланды. Белгилей кетсек, дезинфекциялоо иштери жөө жүрүү жана өрт өчүрүү унаа менен аткарылып, жарандар көп бара турган объектилерге, маселен дүкөндөр, банктар, базарлар, дарыканаларда жана унаа жолдордо жүргүзүлүүдө. Коопсуз шаардын экинчи этабы башталды. Камера бардык аймакка коюлат. Борбор калаанын Алыкулов жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишине коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабынын алкагында камера орнотуу иштери башталды. Бул тууралуу маалымат технологиялары жана байланыш мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Эске салсак, коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашыруу үчүн тендерди утуп алган компания тарабынан өлкөнүн бардык аймагына камералар коюлат. Жалпы 306 жерге атайын жабдуулар орнотулары, анын 266сы стационардык, 40 көчмө камера боло турганы кошумчаланды.